Assalamu alaikum agayın. Azыр ayta turganımız maga ataylap gelip şu çoğ atasının, çoğ babasının dankı böyle çıkkan hem dağı danktaylı dep mına Kava ulu Kojonkul bizin avamız Kırgızdın sıymığı Alp balban dep жүрбөйбүз Alp da bu Magikan özü kaytalan kız Kırgızdın bir zor adamı olgun. Oşo kişinin eğimki yılı 2024 yılı 135 yıldık olatken. Anan oşonu ötkörөбүз kандай dep buga чейин көбөл öttü. Бирок аны bir özgöçө ötkөрөлү деп özgöçө Мерчем деген bir долбоор бар экен. Мага ошол Оразалы деген мырза келип отурат. Мени дагы мына кайрылууга тизмеге кошкон экен. Этнограф, жазуучу, ушу тарыхты айткан байкен бар эле мени кошуптур. Анан эми бул кайрылуусу урматтуу Садыр Нуркожоевич деп президентке кайрылуу. Анан чынында биз дагы ушул азыр YouTube аркылуу, мына интернет аркылуу эл журтка айтып, анан көрүп калсак окустан президентке да жеткиришер деп мындай осекиде айтып коелу деп атабыз. Эми Кожомкул жөнүндө, Кожомкул абабыз жөнүндө көп эле айтылды, жазылды, бирок али жетишсиз деп ойлойм да мен. Мына кечээ эле болгон окуялар. Биз анын апыртмасы да көп, гипербола көп, мына ооз-эки сүйлөгөнгө, ооз-эки көркөмдөгөнгө көнгөн элбиз. Анан bir реалдуу чындыкты айтып, чындыкка келтирип, анын маани маңызын кийинки жаштарга жеткире турган ошол алып кишини алып бойдон майдалабай. Албетте мына спорт сарайына аты берилди, алдында ат көтөргөн эстелиги турат. Бирок мына 135 жылдыгын бул Оразалы мырзанын Мерчем деген жакшы пландары бар экен, долбоору бар экен да. Ошол мына Кава ulu Кожомкул балбан жөнүндө көркөм даректүү тасма тартсак дейт, президентке кайрылып атат. Анан кыргыз казак эл аралык айтышын уюштурсак дейт. Мына айтыш дегенде биз айтыштын маанисин айталы. Ушул кыргыз казак дегенде мына казактарда да мындай көкөлөтүп жүргөн балбандар бар. Кажы Мурат, Балбан Шолоп. Ушулардын баары Кожомкул абабыз менен байланыштуу болгон. Кезинде көрүшкөн Кожомкулду көрүп алып, алар баа берген, там берген мындай айтканда. Ошондой тарыхый окуялар бар да. Ана казактар давылдатып мындай баатырларын, балбандарын, зор адамдарын укмуш кылат. Биз баягы бир тар чөйрөдөн чыга албагандай келатабыз да, ошон үчүн президентке кайрылып аттыр. Мен абдан колдойм муну. Анан китептери чыккан, бирок китептери дагы сай-сайлап майда да, менин көз карашымда. Кожомкул балбанды, бул эми балбандыгы бир өзгөчө, ошого жараша балбанды деле кийин тиги буларын көрүп, угуп, уламыштарды угуп жүрөбүз. Бул кишинин акыл парасаты да келишкен киши болгон. Өзү мына ат көтөргөн сүрөтү, бул көркөм сүрөт. Муну элдин баары билет, спорт сарайынын алдында турат. Мынабу фотосу да. Фотосу мына эки аттын ортосунда экөөн сулуктан алып турбайбы? Тайдай болгон. Эми мындай алганда чоң аттар булар, жылкылар. Мингич аттар да ошол тайдай болуп турат. Кожомкул балбандын жанында. Энен муну карап отурсаң, кайрадан бир назар салсаң, Кожомкул абабыз абдан келбеттүү киши болгон экен. Мен көп эле уктум, эми Сулзабырга барганда деле аны көрүп калган кишилер канча айтышат. Өзү жылдызы төгүлгөн адам болгон, бетинен нур төгүлүп турган. Анан бой келбети, ой келбети келишкен адам болгон да. Ошол толук канды ушу образын бериш үчүн бир көркөм фильм тартыш керек бул жөнүндө. Абдан туура айтасың Оразалы. Анан эми көп эле маалыматтар, бир кызык маалымат айтып атпайсыңбы? Мурдада чыккан экен. Мына о Фрунзе заводунун кийин директору болгон азыр аксакал менен сүйлөшпөдүкпү? Ошол аксакал айтып бергенин айтып берчи өзүң. Бул мурда Фрунзе заводунун директору болуп иштеген экен. Атын ким дедиң? Самидин Белеков деген байкенин айтуусу боюнча айтып. Ленин Фрунзе заводунда иштеп жүрөм дейт, жөнөкөй кызматкерлин дейт. Анан начальник смена 70-жылдары, 77-78. Боленко Николай Иванович дейт. Азыр атын жөнүн тактап албадым. Ушул киши айтты дейт. Мен бир кыргызды көрдүм деп айтыптыр да. Атын Кожомкул деп айтпайт. Айтылбайт экен да. Кожомкул деп айткан жок дейт. Ушул Баян Антоновго келиптир. Илгери.
Ал ошол кезде 16-17 жаштардагы өспүрүм жигит экен. Анан эгин алганы келген экен, суу самырдан атайын. Анан атасы айтыптыр, балган экенин билет да. Анан ушу атты көтөрсөң дептир. Могу эгин дегенинде бекер алып кетти. Анан бул кишинин айтышы боюнча ал өзү атасы да балган киши болгон экен да. Биринчи сен көтөрчү дептир, көрөлү сен балган кишисиң десе, ал дагы ошол арткы моюнчадан алып төштөн. Арткы чандырга салып, козу көтөргөндө. Анан баягы көтөргөн десе ат көтөртпөй коюпту. Туйлап кетет. Мөңкүп ушун. Анан кожом катабызга кезек келип дейт. Ал деле ошондой. Ыкманы оолдонуп туруп козуча. Анан анан тайтайын унутуп калыптыр. Жанагы Воленко Николай Ивановичти ал 16-17 жаштагы бала деппен. Ушул могу колтуктан алып. Ал да зор жигит болгон экен өзү. Жигиткесинде чоң. Жанагы өзү да жигит. Ошол кезде эле чоң болчу. Анан ушул колтуктан алып туруп эле дейт. Мунда не взял как камчы дептир. Камчыдай кармап туруп. Камчыдай кармап туруп эле аттын үстүнө отургузуп тур. Анан мен шок болуп калдым дептир. Таң калып турсам дейт, аны ошол эле жанагы атам кармаган эле кармап атты. Кысып дейт. Ат кача албай калды. Ат кача албай калды. Баягыдай туйлай албай калды. Мени кошо көтөрүп, атты кошо көтөрдү дейт ошондо. Боорунан мындай. Өйдө көтөрдү дейт. Бул факты да орустар айтып атат да. Анан мен ушуну баланы тиги Самидин бул окуяны айтып берип аткан. Самидин Макиге айтып атам, Самидин Маке бул табалы, бул киши барбош керек азыр. Байрамтановкада болсо кыдыралы, үйгө. Бул факт болот эле. Так. Десек, ал киши же көзөтүп кеткенин билинбейт, же көчүп кеткенин билинбейт башка мамлекетке. Ошо боюнча аты жөнү барбы? Воленко. Ошо боюнча изилде айыл өкмөттөрдөн соктук. Айыл өкмөткө бардык. Госрегистрден карадыңарбы? Жок, госрегистрден карадык. Караш керек ошону. Ошону таппай калдык да. Анан бул кишилер айтып берсе, бул документ болуп калмап да, кызык да. Ооба. Мырза ушул көрбөйсүң, бир эле окуяны орус улутундагы ал дагы өзү дагы балбан, чоң атасы да чоң киши болгон экен да, балбан киши болгон экен. Бир окуяны айтып атасың. Мына Кожомкул абабызды биз чырайына чыга элекпиз. Мына казактардай азыр биз атаандашып атпайбызбы? Казактарды көрүп койгоно баштадык биз. Кыргыздын бир өзгөчөлүгү бар да, мен мындай энөлүк, оонабастык деп коелу, кайдыгерлиги да бар. Бирок кыргыз өзү алыптардын тукуму да, Манас, андан Кошой, анан бери жакта кел Чубак, андан бери келгенде Эсенкул Чоң Баатыр, мына мындай зор кишилердин, Кожомкул, эң акыркы магикандары Кожомкул да. Ал кезде ушундай алып кишилер болгон, мына Алып Тоок деген өткөн. Атчан киши менен бою бирдей эле дейт Тогуз-Тородо. 17-18 кылымда Бейжиңге чейин падышанын, императорун, Кытайдын императорун таң калтырган киши, тарыхта калган. Анан ошондой зордун тукуму сөзү. Азыр майдаланып кеттик. Майдалангандан ал бойдун майдалыгы эмес, ойдун майдалыгы жаман да Баатыр. Ошон үчүн биз Кожомкул абабызга өзүнүн деңгээлинде баа берип, жакшы демилге кылып атыпсың. Президентибиз буну колдойт менимче. Бул азыр нарк деп мына азыр өзү указ чыгарган Садыр Нуркожоевич бул канча жолу. Анан бер жактагы чоңдордун кулагына илиш керек. Президент бир буйрук чыгарса, муну бир жакшы көркөм фильм тартып. Мына бул тарих. Кийин эми биздин муундар улам өткөн сайын мунун касиети ошо көргөн адамдар, жакындан билген адамдар өткөн сайын өзүнүн дагы касиетин жана эмесин жоготот. Мындай фактылар болгон окуяларчы. Ошон үчүн Ташкы тамга баскандай калтырам убагында бир кайрадан жандандырсак деп музей уюштурупсуң. Ошону айтып берчи өзүң. Кандай музей уюштурган эле? 130 жылдыгын алкаганда уюштурган. 2019 февралда ачылган. Өзүңдөн билгеле, өзүңдөн билгеле кабагы ожоп калат. Мурда музей болгон эмес. Музей болгон эмес шаарда. Так. Мына эстелиги турат. Аты турат. Анан баягы көбү ойлойт да, Кожомкул десе бул миф, легенда. Ооба. Геракл дегеле 1000 жыл мурун өткөндөй көрөт. Ошол да кече жакын деле. Кара айтканда 1955-жылы каза болгон укканда көбү шок болот да. Кече жакын. Кече эле болгон турбайбы? Биздеги Манастын доорунда же андан ары болгон окуяларды элестетет да көбү. Ана ошого факты болсун.
Мына кийген кийимден бери сакталуу. Бар беле үйдө ошолордун баары. Айылда музей бар да. Ошоктон бирин серин алып келип, калганын чогултуп, жазап, сүрөттөрүн чыгарып. Айылга киши көп барбайт да, эл барбайт. Анан аяка бир күндө бир 100 киши барса, 10 киши барса, мисалы үчүн да. Анан бияк борбор. Жакшы келген кишилердин баары көрөт эле деп, анан музей уюштурганбыз. Музей деле оңой эмес экен. Эми ал чаканыраак болуп атат, чаканыраак. Аны мамлекет бул маданият министри колдогон жокпу? Жок, азырынча эми өзүбүздүн эле демиген. Ал кайда ал музей? Спорт сарайында эле. Ал кайсы помещение мындай жайда турат азыр? Азыр фойеде коп. Жана кире бериште. -1'де да, ноль. Ошол жер тос директор берсе керек да. Орун берилген, анан ошонун ичин жасалгалап, өзүнүн аракети менен ачып койгон. Аны бир кеңейтип, байытып, баягы орусча айтканда уход жасап, тазалап тура турган бир штатный киши барбы? Жок, андай да жок да. Жок, айтып атам мен. Жок деген штат ачып берип койгула. Жууп тазалай турган. Анан калган өзүм нефте берейин да. Маданият министрине кирдимби бул? Киргем. Анан эми ал ар кимдин өзүнүн деңгээлинде эле кабыл алып коет. Алтынбек Максутов мырзага кирдимби? Киргем. Эмне колдободубу? Эми аны комиссия жиберишибиз керек, аркы деген. Комиссияны Сузамырга жөнөтмөк беле, сен ошол жерде эле турбайбы тиг жерде. Мына жакшы маселелерди көтөрүп атыпсың Батыр, эми ошол өзүң так айтып берчи, Кожомкул сенин канчанчы атаң болот эми? 3-чү атам. Сен өзүң атаң ким? Жапар. Жапардын атасы ким? Муктар. Муктардын атасы Кожомкул. Эми чоң атаң, чоң атаң экен. Бабаң да, бабаң үчүн келипсиң, эми сен дагы өзүң кичине мынау облигиң деп коеюн, дидарың, келбетиң баягы абабыздай 2 метр канча болгон? Негизи архивде 36 деп жүрүп. 2 метр 36 сантиметр салмагы. 47 жашында 164 килограмм деп атылат. Болуп турган кезинде 208 килограмм. 208 килограмм болгон, дөй болгондо. Эми сен анча-мынча окшошот экенсиң. Ошол бабаңдын арбагы ыраазы болсун. Президенттин кулагына, назарына түшүп, президентибиз колдойт деп ишенем. Анан ишиң ийгиликтүү болсун Батыр. Жакшы.